провожали брата на афганскую войну. Я подарила брату талисман. Пусть он хранит от метких пуль душман. Сказала слезы, вытирая мать. Тебя, сыночек, мама будет ждать. Ты будь мужчиной, я тебя люблю. Чтоб сохранил Всевышнего молю. Слава погибшим сыновьям, слава прошедшим тот Афган, слава нашим матерям, слава, честь и слава вам. Тянулись дни и месяц, словно год, и мама сына у порога ждет, а сын убит душманами в бою, свой талисман зажав рукой кровавою. Урматтуу биздин Манас районунун ветерандары, Афган согушунун катышуучулары бүгүнкү күндө майрамдын алдында бир мындай өзүбүзчө чогулуп отурабыз. Бул имарат мына сиздерге караштуу имарат. Мендеги маалымат болсо, бул 79-жылы 25-декабрда Советтер Союзу чек арада турган Афган мамлекети менен биргеликте жардам сурагандыгынан ошо жардамды көрсөтүү максатында өзүнүн армиясын Афган территориясына киргизилген. Биз эми ошол Советтер Союзунда составында болгондуктан Кыргыз мамлекети өзүнүн интернационалдык милдетин аткаруу боюнча мобилизация жасап, бул жерде ошо тургундарды чакырып, барып, катышып, милдеттерди аткарып келдик. Кыргызстан боюнча 7000ден ашык чакырылган болсо, биздин Манас районунан 20сы барган. Анын ичинен бирөө батырлык, эрдикти көрсөтүп, курман болуп, Церенин деген Николай деген. Анын аты мектепке коюлду. Бүгүнкү күндө 13-үңүздөр барсыздар, амансыздар, бардыңыздарды ошо чогулуп турганыңыздарга аябай кубанычтамын. Сиздерди көп бул маселени түшүнбөшү мүмкүн. Бул интернационалдык милдет деген бул абдан чоң мындай өзүңөрдүн патриоттук мекенчилдигиңерди көрсөтүп, барып ошол жерде аткарып келдиңер, согушту көрүп келдиңер. Эми мындан ары ошондой эмелер болбосун. Эгемендүүлүк алгандан бери Афган согушуна катышкан интернационалисттердин эмгегин мен көрө алдым. Мисалы, мына 99-жылы Баткен окуясында биринчи силерди баягындай призыв кылып чакырып, ошол жерде консультация алып, ушундай боевой действияга катышкансыңар деп силер менен баягындай катышкансыңар. 2010-жылдагы баягы тополоңдо дагы силер коргоп, ошол жерде элди кой, андай болбо, мындай болбо деп милдетиңерди аткарып турдуңар. Айрыкча мен силердин жардамыңарды мына Ош окуясында көрө алдым. Улуттар арасы баягындай кагылышуу болгондо, кыргыз өзбек дегендей болгондо. Афгандар алдыда тургансыңар. Эми ал маселени биз айтып койбосок болбойт. Коомчулукка биз жеткирип койбосок болбойт. Мына бүгүнкү күнү ветеран болуп турасыздар, бирок бүгүнкү күнү дагы сиздердин коомдун алдында өзүңүздөрдүн ордуңуздарды таап отурасыздар. Ошон үчүн сиздерди келе жаткан майрамыңыздар менен куттуктайм. Тынччылык, аманчылык болсун. Ар бириңиздер үй бүлөлүк бакыт каалайм. Бири-бирибиз менен мындай чогулуп, майрамды жогорку деңгээлде жакшы өткөрөбүз деген жакшы маанайда турабыз.
Бардыңарды да бир жолу майрамыңыздар менен. Биринчиде ден соолук болсун. Экинчиде мынакей жакында келе жаткан ушу майрамыңыздар куттуу болсун. Араңыздар суюлбасын. Мынакей район боюнча акимибиз Досмамат Аматович айтып кеткендей 29-о, бүгүнкү күндө мына 10 кылыбыздар. Анын ичинен 13-ün ичинен 4-өө Покров байлап өттүн ардагерлерди Афганга согушка катышкан. Буюрса мына 35 жылдык болуп атат жакында буюрса. Биз энди айыл өкмөт тарабынан өзүбүздү колдоого алабыз. Ар дайым колдоп келгенбиз сиздерди. Буюрса дагы колдой бермекчибиз. Анан ушу майрам куттуу болсун, келе жаткан майрамыбыз. Буюрса майрамда дагы жолугушабыз, тилектерди айтышабыз. Анан сиздерге каерде иш-чара болбосун, ар дайым мына сиздер үйдөсүздөр да. Ошо иш-чарага баймай катышып, мынакей төрагаңар Сүйүнбек өзү баш болуп, мектептерге барып, бизге келип баймай, акимчиликке барып, ушуну кеңешме кылып, ушуну акылдашып алып кандай кылсакпы деп жүрүп атат. Буюрса жакшы иш-чаралар уюша берет. Досмамат Аматович баш турган биз болсо сиздерди кубаттап, жашынакай ушу Манас районуна жашынакай бир иш-чаралар өткүзүп, ийгиликтерге жетише берели. Баарыңыздарга ошо семьяңыздар бактылуу болуп, багы согуш болбосун. Мына Улуу Ата кеңейти согуш ардагерлери мынакей Манас районунда калбай калды. Адан кийинки мына сиздерсиздер. Ушу сиздерге сый урмат көрсөтүп жүрүш биздин айыл өкмөт парызы. Ошосуңарды ар дайым силерди колдоого алып, жашынакай бир иш-чараларды уюштуруп, ден соолуктуу болуп, бири-бирибизге бир жакшы ийгиликтер жараша берели. Районубуз өнүгө берсин. Самал бул жакшы иш-чара, бул мына бизде бул жерде турган интернационал парк болуп эсептелет. Ушул интернационал паркына сиздердин салымыңыздар абдан зор. Анан быйылкы жыл айыл өкмөт менен бир сүйлөшүп, ушул паркка дагы бир кичине иш кылсак деген проектилерибиз бар. Эскизин түзүп, кичине бир ичинде багы түздөтүп, тротуар, багындай эмелерин жаңылап, анан бизде багы бул жерде интернационалдык парк деп эле аталышта эмес, бул жерде багы Атамекен согуштун катышуучуларыныкы дагы бар. Ардагерлердики бар, Баткен согушуна катышкандардыкы бар. Бул багы кеңири форматтагы парк, урматтуулар. Ошон үчүн бунун ичин кичине багындай паркты кичине жандандырып коелу деген проект түзүлүп атат. Колдоого алынып калса, буюрса быйылкы жылдын ичинде ошо иштерди жасайбыз. Жасагандан кийин, ошо жасалгандан кийинки иш-чарага дагы чакырабыз, келип бир көрүп, анан баягы сүрөттөрүн, эмелерин баягы жаңылап, жашынакай форматта. Эскизи даяр, эми өткөрүш керек болуп атат. Ошол бир кабарды силерге жеткирип коеюн деп айтам. Bismillahirrahmanirrahim. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmuddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinnas sıratal müstakim. Sirotallezine enemte hayril mağdubi veleddallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu sahad, Allahu samad. Lem yilad ve lem yulad ve lem yekun lahu kufuven ahad. Subhane rabbike izzati amma yasifun. Vesselamu ilal mursalin velhamdülillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Tilavat Kur'an, salavat iman. Ya Rabbim, ошол окуган Куранды Афган согушунда ошол жакта калып калган кыргыз жоокерлеринин рухуна багыштадык.
ал жактан ошол согуштан келип тынчтык жашоодо келип үйүнө келип кайтыш болгон жоокерлерге багыштадык. Жана да башка үмүт эткен жоокерлерге багыштап арбактарына жаткан жерлі жайлуу топурактар торкобосун. Я Раббым, алардын билип билбей кетирген күнөө кемчиликтерин кечирип жан жаннаттан бере көр. Роббана аттина фуддуня хасаната ва фил ахирати хасаната ва кина изабанар бирахматика я ар-рахман рахим. Урматтуу Афган согушунун баатырлары, мен Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Талас областынын мамлекеттик чек ара кызматынын ардагерлеринин атынан силерди баарыңарды келе жаткан Афган согушунун өзүңөрдүн милдетиңерди аткарып чыккан күнүнүн 35 жылдык майрамы менен куттуктайм. Кечээ эле 30 жылдыкты чогуу белгиледик элек. Силердин көрсөткөн эрдигиңер эч качан унутулбайт. Силер биз үчүн баатырсыңар. Ар дайым бар болуңуздар. Үй бүлөлүк бакыт таалай, уул кыз неберелердин сый урматын көрүп, жакшылыктарына жүрүңүздөр. Рахмат силерге. Урматтуу, мына бүгүн Манас районунун Афган согушунун ардагерлери чогулуп атабыз. Бул чогулганыбыздын себеби мына быйыл Афган согушунун бүткөнүнө 35 жыл болот, 15 февралда. Ошонун алдын ала өзүбүзчө чогулуп, кичине ошол майрамдын алдын ала даярдык катары чогулуп атабыз. Мына азыр алдыбызда Манас районунун мамлекеттик администрация башчысы аким Досмонбет Аматович Жээнбеков да келип куттуктап кетти. Адан кийин Покровка айыл өкмөтүнүн башчысы Дүйшөбай Мукталыбошкоевич келип ошо алдын ала 35 жылдыкка биздин куттуктоо сөздөрүн айтып, кандай жардам керек болсо беребиз деп убадасын берип кетишти. Анан биз да ушул Манас районунун афганистери бүткүл Кыргызстан боюнча келе жаткан Афган согушунун бүткөнүнө 35 жылдыгы менен куттуктап кетебиз. Ошол куттуктоо менен бирге ар бир Кыргызстанда Кыргызстандын афганчыларына биринчи байлык ден соолук каалайбыз. Үй бүлөсүнө тынчтык болсун. Афгандан кайтпай калган балдарыбыздын жаткан жери жайлуу топурагы торкобосун. Биз аларды эч качан унутпайбыз. Мына азыр өзүбүздүн Манас районунда 2009 жылы ушул паркты, 8 гектар паркты, Joker International паркы, Афган парк деп азыр айтылып жүрөт. Ушу ачылган. 2016 жылы болсо музей офисибиз ачылган. Ушу өзүбүздүн спонсорлор аркылуу, акимчилик аркылуу, Арис проектиси менен аркылуу ушу тирликти кылып атабыз. Мунун баары биз ойлойбуз, кийинки жаштарга бир патриотизмге, ушундай мекенчиликке бир тарбиялоо максатында болуп жатат деп ойлойбуз. Мына бүгүндөн баштап биздин ушул 23 февралга чейин ушул мектептерге барып, ушу патриотизм боюнча жаштарды жакшы нерсеге тарбиялоо, мекенчиликке тарбиялоо болуп, ушуну жолугуш өткөрүп келе жатабыз. Ушу эмне дейбиз, эми ушул келе жаткан 35 жылдык майрамыбыз кут болсун, да? Ден соолукта болойлу. Ана Манас районунун атынан ушу биз бүткүл Кыргызстан афганчыларына 35 жылдык майрамына карата ден соолуктар бекем болсун деп туруп, кип-кип ура! 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 Ассаламу алейкум, урматтуу афганец агаларыбыз, байкелерибиз. Бүгүнкү 35 жылдык майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Оруңуздар, ден соолукта болуңуздар. Мен Азиз Тажик Афган тынчтык орнотуунун ардагери. Сиздерди бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктап кетем. Ден соолукта болуңуздар, оруңуздар. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу ардагерлер, урматтуу Афган согушунун ардагерлери, агалар. Бүгүнкү сиздердин мына быйыл 2024 жылы Афган согушунан чыккан советтик жоокерлерине 35 жыл болуп атат. Ошо 35 жылда көптөгөн Кыргыз мамлекетине көптөгөн жакшы бир ийгиликтүү иштерди кылдыңыздар. Мисалы могу Манас районундагы ушул сейил бакты сиздердин мээнетиңиздер аябай зор.
канча мээнет кылдыңыздар бу жерге. Сиздерден кийинки жаш муундарды тарбиялоодо өзүңүздөрдүн салымыңыздарды аябай кошуп келатасыздар. Сиздерге кааларыбыз Баткен согушунун ардагерлеринин атынан жана өзүмдүн атыман бардыгыңыздарга чын ден соолук, өмүрүңүздөр узун болсун. Араңыздар кемибесин, суюлбасын, дайыма ден соолукта болуңуздар. Бала бакыраңыздар менен бактылуу жашаңыздар. Рахмат.